Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатуху. Кандайсыздар туугандар? Бардыңыздарга салам. Бүгүн биз сиздер менен мигрант бала деген темада сүйлөшөбүз. Мигрант бала дегенде кандай? Биз азыр көпчүлүгүбүз Москвада жүрөбүз, башка шаарларда жүрөбүз, балдарыбызды эфир сакталат кыздар, ошон үчүн кайталабай эле баштап кийин көрүп аласыздар, сүйлөй берейин. Мигрант бала дегенде биздин балдарыбыздагы мигрант болуп эсептелет да. Кайсы шаарга барбайлы. Москвага келип атабыз, башка шаарларга барып атабыз, Ошондо биз балдарыбызды өзүбүз менен алып келгенибизди кээде милдет кылабыз да. Мен сени алып келдим, канча акча коротуп алып келдим, сени ушул жака окууга берип атам, башкалардын апалары таштаганда таштап коюп эле жүрөт го дегендер ойлор мененчи. Баланы биз башка жака алып келгенде, Москвага, башка шаарга мигрант болуп алып кеткенибизде, балага дагы кыйын экендигин биз эске алышыбыз керек. Балага да кыйын экендигинчи, мигрант бала өзүнүн бир бөлүгүн таштап келет шаарга, ошол айылына. Төрөлгөн айылыначы. Өзүнүн досторун таштайт, көнгөн адамдарын, чоң ата, чоң энесин айланасында көнгөн тааныш жүздөрдү таштайт. Жашоосун алмаштырат, жашоосу башкача болот да, алмаштырат да. Үйлөр, комнатасы, төшөгүн, ар бир өзүнүн көнгөн нерселердин бардыгын таштап биз менен кошо келет да. Балага да оңой эмес. Мен жаныма алып келип алдым, болду, башкасын кызыктырбай деп айтпаш керек да. Мен жаныма алып келдим, болду, көнүп кетиш керек деген ойдо болбошубуз керек да. Балага дагы кыйын болуп атканын биз сезип, баланы дайыма колдоо көрсөтүшүбүз керек балагачы. Бала өзүнүн көнгөн нерселеринин бардыгынан ажырайт. Көнгөн тамак ашынан, чоң аталары башка, чоң энелери башкача тамактарды, графиктери башкача болчу, бул жака келгенде саат өзгөрөт дегенде, Биз балага бул жактан кандай пайдаларын айтып жүрүшүбүз керек. Тил үйрөнөсүң, кружокторго барасың, окуулары жакшы билим аласың деген сыяктуу жакшы жактарын айтып турушубуз керек да. Бала канчалык кичинекей жашында келсе, ошончолук жеңил болот. 3 жашында келсе, мектепке бара элек мезгилде келсе, балдар тез үйрөнүп кетет да, окууга, мектепке, жаңы жерге. Эми мектепте окуп калган, чоңоюп калган балдар көбүнчө өздөрү жыйынтык чыгарышат. Барсамбы, башка шаарга барбасамбы, же бул жакта кала берсемби деп көбүгөнбөй келбей коет да. 3 жашка чейинки балдар алардан уруксат суралбайт да. Ата-энеси кетти деп чечим чыгарды, болду, алар менен кошо келишет. Биз балага башка шаарга алып келгенде, биз ата-эне токтоо болушубуз керек да, биринчиденчи. Бала менен ачык сүйлөш керек. Кыжалатсыңбы? Башка шаарга көнүш кыйын болуп атабы? Оңой элеби? Сага баары жагып атабы? Деп ачык сүйлөшүп турушубуз керек да. Үй бүлөдө аял күйөөсү дагы бири-бири менен ачык, балдары менен дагы ачык сүйлөшүш керек. Ар бири иштек болбогондой эле ар ким өз алдынча эле кыжалат болуп жүрө берген болсо, бул мындай терс жактарга алып келет да. Бир күн болсо бир күн жаралат да. Кичине эле бир нерсени шылтоо кылып туруп, ошондон уруш жаңжал чыгып кетиши мүмкүн дегендей эле да. Биз ар бирибиз өз алдыбызча кыжалат болуп тура бербей, бирибиз менен сүйлөшүшүбүз керек. Эмнеси жакпай атат, эмнеси жагып атат, бизге эмнеси пайда деген сыяктуучу. Эгер баланы башка шаарга алып келгенден кийин, балада түнт болсо, мындай мурун жакшы сүйлөп ачык бала болсо, азыр башка шаарга келгенден кийин түнт болуп калды, аппетит начар, көздөрүн тез илмеп калды, мындай тырмагын иштеп баштады, бир башкача кылык жоруктары башталса, сөзсүз балага жардам берүүгө шашылыңыз. Балага жардам берүүгө. Ачык сүйлөшүңүз, эмне болду? Мен сага жардамдашам. Мен сенин бардык сөзүңдү колдойм. Мен сен үчүн колумдан келген нерсени кыла алам дегенди билдиришиңиз керек. Баланын ишенимине киришиңиз керек. Баланы мектепке берерде, жаңы бул жака алып келгенде, азыр аябай көп балдарын алып келип атат. Ошон үчүн бул теманы козгоп коеюн деп чечтим. Эфир сакталат кыздар. Баланы мектепке берерде, эртерээк барып, эжекеси менен сүйлөшүп, класс жетекчиси менен сүйлөшүп, балаңыздын өзгөчөлүктөрү менен тааныштырып коюңуз.
садикке барбайм дей берет. Садикке кичинекейлер да, аларды алып барсаң көнүп кетет. Bir 20 күндө, bir айда көнүп кетет. Эгер садикке барууга муктаж болсо, силер өзүңөр караганга убактыңар жок болгон болсо көнүп кетет да. Бала өзгөчөлүктөрүн бир эжекесине айтып тааныштырышыбыз керек. Баланы ишеним менен биз балага сага ишенем деген көз карашыбызды көрсөтсөк, өзүнө болгон ишеничти күчөтөбүз. Бизчи баланы сөзсүз сыйлашыбыз керек. Тил албай эле, тоготпой эле, сен эмнени билмек элең деп баланы оюн мындай эсепке албай эле, сунушун эсепке албай эле өзүбүздүн билгендей кылып чечим чыгара бергенибиз да болбойт да. Бул жерде сиз сүйүү мерим берген менен сыйды алмаштырбаңыз. Экөөнү ажырата билиңиз. Сүйүү мерим бересиз сөзсүз. Бирок балаңызды сыйлап атасызбы? Мен баланы жакшы көрүп атам аябай деген бул сыйлоого жатпайт кыздар. Ушул экөөнү ажырата билгиле. Сүйүү мерим менен экөө бир. Сый бул башка нерсе. Керки бала ата-энеси аябай жакшы көрүп эркелетет, мен баламды сыйлап атам деп ойлойт. Жакшы көрүп эркелеткени менен балабыздын оюна көңүл бурбайбыз. Бул баланы сыйлабагандыкка жатат да. Адамды сыйлаганда биз кандай учурларда сыйлайбыз, ошону ажыратып билгиле да, сөз түрдөчү. Анан ыңгайлуу бала менен акылдуу бала бул синоним эмес. Ошону билиңиздер. Бул экөө бир сөздү билдирбейт. Ыңгайлуу, акылдуу бала. Бул экөө эки башка. Ошо экөөнү ажырата билишибиз керек. Балдарыбызды акылдуу кылалы, бирок ыңгайлуу кылбайлы дегендей эле кеп да. Бул жөнүндө мен семинарымда кеңири айтып кетем, түшүндүрүп кетем. Балага бир жака кетип аткандачы, көчүп кетип атканыбызда, бала өзүнүн жакшы көргөн оюнчугун, эскирип калган оюнчугун алам дейт да. Ошол учурда сөзсүз ошол буюмду алганга уруксат бериңиздер. Ташта башка алып берем, мен сага жаңы алып берем, жүк коротуп эле килограмм көбөйтүп не кыласың деп айтпаңыздар. Бала жок дегенде ошол өзү көнүп калган жерден бир нерсесин ала келсе, өзү жүрөгү тынчыраак жүрөт да. Ташта башканы алып берем деп. Анан баланын көзүнчө, көнүп кетер бекесиң, эми көнүп кетер бекесиң, жаңы жака кетип атасың. Чочуган, күмөн саноолор баланын көзүнчө айтылбаш керек. Ушулар эсиңиздерде болсун. Сиз кыжалатчылыгыңызды балага угузбашыңыз керек да. Сиз бала менен сүйлөшкөндө жалаң жаңы мүмкүнчүлүктөрдү айтыңыз. Сонун бул жакта окуу жакшы, жакшы билим аласың, сонун кружокторго барасың, жаңы шаар, жаңы достор менен достошосуң деп. Биз жакшы жактарын айтып, балага дем күч берип турушубуз керек. Үй бүлөдө талаш тартыштуу азайтып турушубуз керек. Жаңы жакка көчүп келдиңиздерби? Мына мен менеджер кыздарым номерди таштай башташты. Бүгүн азыр саат 8-де менин 7 күндүк семинарым башталат. Кыздар, эгер каалоочулар болсо, жазылып үлгүрүп калыңыздар. Үй бүлөдө жаңы жакка көчүп келгенде бала көнгүчөңдө үй бүлөдө талаш тартышты азайтып, чогуу үй бүлөдө чогуу чай ичип, чогуу пикникке чыгып, шаарларды айланып, паркта чогуу айланганда аракет кылыңыздар. Чогуу убакытты өткөзгөнгө аракет кылыңыздар да. Балага бири-бириңерге, күйөөңөр менен, өмүрлүк жолдошуңар менен, балаңарга, баарыңар бири-бириңерге ишеним көрсөткүлө. Чочун жакка келгенде бир башка эле аралга түшүп калгандай болуп кыжалат болбош керек да, балачы. Силердин урушуп атканыңарды, үй бүлөдөгү талаш тартышты көргөн бала дагы ого бетер тынчсызданат да. Мындай калаты болупчу. Көрдүңүздөрбү? Үйдөгү жагымдуу атмосфераны мындай жылуу кармаганга аракет кылыңыздар, ошондо бала ишеними күчөйт. Деп кыжалатчылык болбойт да. Анан баланы жаңы мектепке киргизебиз да, бул жака алып келгенде жаңы мектепке киргизгенде дароо мурункудай жыйынтыкты талап кылбаңыз. Мурун жакшы окуйт элең, эмнеге жетишпей атасың? Аракет кылбайсыңбы деген сыяктуучу. Бала башка шаарга барганда албетте кичине артка тартылат, жаңы чөйрөгө аралаш керек. Балага уруксат бериңиз. Мурункудай, дароо эле мурункудай жыйынтыкты талап кылбай, кичине убакыт берип күтүп туруңуз. Анан балдар досторун эстеп, ата-энесин, сиздин ата-энеңизди, чоң ата, чоң энесиндеби, же тайыны, таятасын эстеп, ыйлаганга уруксат бериңиз. Терс сезимдерин тыйбаңыз эч качан. Жаман айлыңды эстеп ыйлап атасың, койчу, ошо чаң айлыңды эстеп ыйлабай эле койчу. Чоң ата, чоң энең урушат эле го, ошолорду эстеп ыйлап атасыңбы? Бул жакта сонун нерсе турса, мына банандан толтура, биякта шоколаддар толтура, каалаганың же, эмне ошол жаман айлыңды эстеп ыйлап атасың деп эч качан айтпаңыздар.
балдаргачы бул аябай балдарды терс сезимдерди пайда кылат да, аларды жакшы көрүп сагынып эстеп атканда силер аларга мындай жаман сезимдерди калтырсаңар, баланы өмүр бою эстеп калат. Бул жак соонун жаман айлыңды эстебе деп биз балдарды мекенге болгон сүйүүсүн өлтүрбөшүбүз керек кыздар. Ошолор апалар эсиңерде болсун. Балаңыз барган класста окуучулар кандай кийинет? Ошону билип коюңуз. Сиздер балдарыңыздарды Москвага алып келдиңиздер, анда балдарды кийинтүү мүмкүнчүлүгү сиздерде бар. Албетте, бияка алып келип аткандан, бул жака жашап аткандан кийин балдарыңыздарды алып келип атсаңыздар, анда сиздерде мүмкүнчүлүк бар, акчаңыздар бар. Эми ошол балдарыңыздар жаңы бияка кошулганда, балдар кандай кийинип атат? Кандай телефон көтөрүп атат? Кандай кроссовкаларды кийинип атат? Спортторго барып ошолорду байкаңыз дагы, балдарыңызга ошолордой алып бериңиз кийимдерди. Бул дагы балдардын рейтингин көтөрөт, өзүнө болгон ишенимин көбөйтөт. Анан балдарда өткөл курак болот го. Өткөл курак болот. Ошол мезгилде бала мектепке келсе, албетте өтө кыйынчылыктарга көп учурайт да. Чоңоюп калган бала мектеп которгондочу. Ушул убакта анан сиздерге мени бирөөлөр кыйнап атат, мага жаман мамиле кылып атат, мени кошпой атат деп айта албайт буларчы. Өткөл куракта келген балдарчы. Сиз өзүңүз байкагыч болушуңуз керек. Апа байкап, байгандай настроениясы жаман түшүп калган, сүйлөгүсү келбей калган учурлар болот. Балаңыздын манайы түшүп баратканда, сиз балаңыз менен жакшына сүйлөшүп, кандай гана учур болбосун, мен сен тарап болом, балам, деп ошо балаңызга ишенимиңизди билдириңиз, жакшы көрөрүңүздү айтыңыз, сен эч кыжаат болбо депчи. Анан мындай балаңызга колдоо көрсөтүңүз да, ошол убактачы. Анан баланы бул жака алып келгенден кийин эми айылда жүргөндө деле жаман нерсени биз айтыштан коркуп эткенбиз да. Кой аны угузба, кой Кудай сактасын деп эле бир жаман нерселерди айтыштан коркуп, ал жөнүндө эч качан айтпайбыз да бизчи. Тескерисинче биз ошол жаман нерсе менен баланы тааныштырып койгонубуз оң да. Биринчи биз өзүбүз тааныштырышыбыз керек. Мисал үчүн урулук кылса, аягы кандай бүтөрүн биз айтып коюшубуз керек. Аягы кандай бүтөрүн? Ичкилик ичкен болсо, азыр балдар өткөл курак мезгилде бойдок балдар бизге көрсөтпөй мектепте көп убакыт өткөзөт, эшикке чыкканда достору менен сигарет проба кылып көрүшү мүмкүн, ичкиликтерди даамдап көрүшү мүмкүн. Ушуларды биз Кудай сактасын, менин балам андайдан алыс ичпейт деп биз 100% ишеничтүү болбошубуз керек да. Биз жөн гана тааныштырып коюшубуз керек. Интернеттен көрүп аткандарсың, сигарет чеккенден акыр аягы кандай болот, ичкилик ичкенде кандай болот, өзүнүн кыялдарын, максаттарын жоготуп коет. Урулук кылса эмне болот? Урулук кылса акыры түрмөгө түшөт. Бул урулук деген жаман нерсе деп биз ошол жаман нерселер менен тааныштырып коюшубуз керек балдарыбыздычы. Биз ой Кудай сактасын, аны биздин үйдө сүйлөбөгүлө деп эле, анан балдар билбейт да, урулук кыла берет. Азыр мага көп суроолор келет да, балам уурдап атат, эмне кылсам болот дегенчи. Ошо урулуктун жаман жагын айтып болот, түрмөгө түшөт акыры. Түрмөдө чирит, түрмөдө иш жака чыгарбайт, аба ырайым мындай погодага чыкпайт, бир 4 буштук дубалда эле камалып отура берет. Түрмө жөнүндө түшүнүп берип коюшубуз керек. Бала, жаман турбай, кой мен андай нерседен алыс болоюн деп ойлошот да. Каяктан сүйлөбөйлү деп эле биз жаман нерселерди айтпай эле балага тааныштырбайбыз ушулардычы. Анан биз балдарыбыздын кыйын жагын байкап, ошого басым жасашыбыз керек. Балдарыбызга эмне оңой болуп атат? Кайсы кружоктордо бала кызыгып атат? Оюнуңду койчу деп эле биз оюндарды баса беребиз да. Оюндарды. Бала мүмкүн ошол оюндан спортсмен болуп чыгаттыр. Футболист болуп чыгаттыр. Шахмат ойноп ошол менен кететтир дегендейчи, тренер болоттур. Балабыздын жакшы жактарына басым жасап, ошону биз балдарды колдошубуз керек да. Өткөл куракта балдар жаңы шаарга келгенде апага аябай муктаж болушат да. Сөз түрдө сиз балдага колдоо көрсөтүңүз. Кыргыз балдар менен өзүңүздөрдүн досторуңуздар бар,
тааныштарыңыздар бар, ошолор менен чогултуп мейманга чакырыңыз, мейманга барыңыз, эшикке чыкканда чогуу чакырып келиңиздер, балдарыңыз менен тааныштырайлы деп ошол кыргыз балдарды чогултуп катташтырып, достоштуруп коюңуз өзүңүздүн тааныштарыңыздын балдары мененчи. Анан өзү сүйгөн кружокторго катыштырыңыз. Бала жакшы көрбөсө деле жок катышасың деп. Биз өзүбүздүн кызыккан нерсебизге катыштырып койсок дагы баланын кызыгуусу жоголот да. Ушул кружоктордон бала тез аралашат да. Мектепке дагы, чөйрөгө дагы тез эле аралашып, бала анча кыйналганы билинбей өтүп кетет. Болушунча ар кандай кружокторго бергенге аракет кылыңыз. Эгер бала ызы чууну жактырбаган болсо, көпчүлүккө баргысы келбеген болсо, ызы чууну жактырбаган болсо, анда сиз сөзсүз түрдө баланы андай жерлерге алып барбаганга аракет кылыңыздар. Биз болсо ызы чууга алып барсак бала ынжыктанса, бул адамды жакшы деле отургузбайт, бул эмне деген бала, башкалар жакшы эле отурат, сен деген бир тоскоолдук жаратасың мага деп биз кайда баланы урушабыз да. Балабыз көпчүлүккө даяр эмес экен, болду муну экинчи бул жака алып келбешим керек экен десек, биз балага сыйлап атабыз. Балабызды сыйлап, ага сый урмат көрсөтүп, экинчи аны ызы чууга алып барбаганга аракет кылышыбыз керек. Биз өзүбүздүн кызыкчылыкты ойлоп эле болбой эле баланы кайта ызы чууга алып бара бергенден алыс болойлу кыздар. Мен бүгүн ошол мигрант бала деген тема жөнүндө сиздер менен сүйлөшүп кеттим. Өзүңүздөргө жакшы маалыматтар, инсайттарды аласыздар деген ойдомун. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Дайыма жакшылык күндөрдө көрүшүп жүрө берели. Эми мындан кийин түз эфирге чыкканга аракет кылам. Айтмакчы, семинарымды айтып өтөйүн. Менде бала тарбиялоо деген семинары өтүлөт. Ийгиликтүү бала деген 7 күндүк семинар бар. Күнүгө түз эфирден 7 күн катарынан сабактар өтүлөт. Сөз ушул ийгиликтүү бала деген семинарыма катышып коюңуздар. Бүгүн азыр саат 8-де каттоо жабылат. Бул семинарымды азыр мындан кийин кайталап өтпөйм кыздар. Мындан кийин башка темаларды өтүшүм мүмкүн. Бирок бул ийгиликтүү баланы эмес, башка темаларды өтүшүм мүмкүн. Ошон үчүн бул ийгиликтүү бала семинарыма катышып коюңуздар. Бул жактан өтө көп инсайттар аласыздар. Мен буга ушундай чын жүрөгүмдөн даярданганмын да, бул 7 күндүк семинарымдын темалары мага аябай жагат. Ушундай берилүү менен сиздерге ар бир майда нерселерден бери түшүндүрүп кетем. Балдарыңыздарды кандай тарбиялай аласыздар, кандай тарбияласаңыздар жакшы, канткенде ийгиликтүү бала кыласыздар, ошолор жөнүндө кең эле түшүнүп кетесиздер. Семинарга катталуу үчүн бул жактан номерлерди жазып атышат кыздар. Ушул номерлерге байланышсаңыздар болот, скриншот кылып алыңыздар. Же болбосо менин сторизиме кирсеңиздер, аяктагы номериңизди калтырсаңыз, менеджер кыздар өздөрү байланышат. Сиздерди анда мен өзүмдүн 7 күндүк семинарымдан күтөм. Азыр 1 сааттан кийин 7 болуп калыптыр. 1 сааттан кийин менин семинарым башталат кыздар. 1 сааттын ичинде жазылып үлгүрүп калыңыздар. Эгер мейли өзүңүздөрдүн номериңиздерди жазыңыздар, мен анда суроо жооп кылып турайын. Суранып калыптыр, мейли Гүлдөр дейт. Суроо жооп кылайынбы? Суроо жоопту кийин бул эфирди кайталап көргөндөргө анча кызыксыз болуп калат деген ойдо анча кылбай эле коеюн деп ойлоп аткам. Мына менеджер кыздар отурасыңарбы? Жылдыз, Гүлзада. Бул жакта кыздар номерлерин жазып атышат. Алып туруп өзүңүздөр байланышыңыздар. Азыр 1 сааттын ичинде каттоо токтойт. Саат 8-де каттоо жабылат. Суроолорго үстүгө чыгайын, анда суроолор келсе, суроо жооп кылайлы, мейли суроолоруңарды таштагыла. Өзгөчө балдаргачы инвалид сүйлөбөйт. Кыргызстанга барса аларга кандай түшүндүрүш керек ичине азыр. Эми кандай өзгөчө бала болгондо, инвалид болсо, сүйлөбөсө, эгер сүйлөбөгөн болсо, кулагы да укпайт, тубаса болгон болсо, анын өздөрүнүн сүйлөө мимикалары бар. Чынбы? Ошолор аркылуу кантип сүйлөшөсүңөр силер өзүңөр? Ошо сүйлөшүү менен түшүндүрөсүңөр да, өздөрүнүн тилдери менен түшүндүрөсүңөр. Суроо бергенде сөзсүз түрдө балаңардын жашын жаза кеткиле. Же болбосо мага эгер 3 жашар балаңыздардын суроосун берип алсаңар, мен 12-10 жашарда элестетип жооп берип алышым мүмкүн. Ушул жерден ката кетип калат да кыздар. Ар бир балага жаш өзгөчөлүктөрүнө карап мамиле кылышыбыз керек да. Ошондо эгер суроо берип атканда сөзсүз түрдө балаңыздын жашын жаза кетиңиз.
Үстү жакта суроо жок окшойт да. Үстү жакта суроо жок экен. Жаңыларды келгендерди окуй берейин. Астыга жылдым. Жазабыз сизге дейт. Сөзсүз каттап коюңуз дейт. 17 жашта болсо сиз көп нерсени өткөзбөйдүңүз да, көп убакыт өткөзбөйдүңүз, бирок 17 жашта болсо деле калтырсаңыз болот бул адаттычы. Кичинекей балдарда мүмкүнчүлүктөр көп, тез калтыргангачы 17 жашар баланыкы адат болуп калат да, привычка болуп калат да. Көрдүңүздөрбү? Биз өзүбүздүн деле бир кылык жоруктарыбыз бар го, аларды таштай албайбыз да, өзүбүз ал менен көпкө чейин аракет кылып иштешибиз керек. Эгер акча уурдап атканда, сиз ошол түрмө жөнүндө айтыңыз, түрмөдө отургандар жөнүндө айтыңыз, эч ким билбей калат деп, эч качан бала ойлобосун. Бизди дайыма Аллахым көрүп турат деп айтыңыз. Аллахым көрүп турат. Наркы дүйнөгө барганда Аллахым өзү соттойт, бул жаман иш. Же болбосун бул жакта мыйзам бузулса, уурдалган бул мыйзам бузууга жатат. Мыйзам бузганда эмне болот адамдар? Соттолот, жазаланат, түрмөгө камалат. Түрмөгө камалгандан эмне болот аякта? Кандай кыйынчылыктарды көрүшөт? Ошолорду көрсөтүңүз, интернеттен алып көрсөтүңүз. Көрдүңбү, көзүңдү ач, бала, сен түрмөгө барышыңды калаган жокмун. Бул жакта кандай экенин көрүп ал, мына кинодон көр. Же болбосо мына интернеттен көр. Мен сен түрмөдө жатып чиришиңди каалабайм. Бир каякта болбогон урурлук, болбогон буюм деп, сен ушу түрмөгө барышыңды каалабайм мен. Эмне каалап атасың? Айт, мен сени алып берем ошону деп. Каалаган нерсесин алып берип туруңуз, ошол адатты калгычаңда. Бул адат балада 90 күн эгер уурдатпай баланы жакшы кармап турсаңыз, 90 күндө бул адат калып кетет. Эгер ошо 90 күндүн ичинде да уурдаган болсо, кайта башкадан баштаңыз. Да аракет кылып, эмнени каалайсың? Айтчы, мен алып берем, мен өзүм алып берем ошол нерсени деп айтыңыз. Бул ошо 90 күн ичинде балага сиз мындай эме кылбаңыз да. Алып бере албайм же болбойт деген сөздөрдү айтпаңыз да. Бала эмнени кааласа алып берип туруңуз. 90 күн ичинде балага адат болуп калгычаңдачы. 17 жашта кичине чоңураак болуп калдыр. Бул адатты калтырыш үчүн сизге сабыр керек. Анан күчтүү аракет керек да. Сиз чыдамдуу болуңуз. Калып кетет. Эгер кичираак балдар болсо, 12-10 жашар болсо, аларды калтырыш оңоюраак. 90 күн ичинде 100% калып кетет алардыкычы. 6 жаштагы баланы окууга кантип кызыктыруу керек? Такыр окууга кызыкпай жатат дейт. 6 жаштагы баланы окууга кызыктырыш үчүн биз биринчи окуу жөнүндө жакшы элестерди калтырышыбыз керек. Балага биз бала бардык нерсени биз аркылуу тааныйт да. Жаратылышты, тетрадь, ручкаларды, биз баланы кандай тааныштырабыз? Мына ошол маанилүү да. Биринчи тааныштырганда биз мунун окуусу дагы башталды. Бул менен сабак карап башташ керек. Буларды сабактарда кыйындап кетиптир деген эле сөз оозуңуздан чыккан болсо, баланын оюна кылт этет дагы. Бул жана кылт этип туруп, сабак жаман турбайбы деп туруп, сабакка болгон кызыгуусу жоголот. Китептерди, мына сонун китеп экен го, кел сүрөттөрдү көрөлү. Кел мына ручкаларды. Билим алсаң, окусаң, сен кийин өзүң каалаган нерселерди аласың. Көп шоколаддарды сатып аласың, коробка. Бардыгына таркатасың. Жакшы жактарын айтышыбыз керек да, бала кызыгат. Депчи өткөндө Венера экөөбүз сүйлөшүп отурганда, аябай эстеген сайын күлөм да. Венера айтат да, мен ошол окуганда тамгаларды бириктирип кеткенден кыйналгам деп айттым го, 1-классымдачы. Тамгалардын баардыгын тааныйм, кошо албайт элем. Ал мезгилде атка, така, как дегендер бар эле да, алифбедечи. Бириктире албай эле шаштым кетебечи. Анан Венера болсо санай албай шаштысы кетишкен да, математикаданчы. Буга апалары, сенде 2 тетрадь бар. Биз сага 2 тетрадь бердик. Канча болду десе эле ойлонуп туруп. Китептерим көп. 4 тетрадь жетпейт деп ойлойт экен дагы оюндан. Анан ал аз, мага жетпейт, дагы кошкула дейт экен да. Жок, ошо айт биринчи десе деле болбойчу. Алар что они хотят, вообще я не понимала деп айтат да. Алар эмнени каалап атканын мен тетрадь берем дейт, кайта алам дейт. Карап туруп эле жооп беришим эскенде апалар уруша беришкен да. Элестет мына. Алманы жакшы көрбөйт да. Биз сага
4 алма берди. 2 алманы алып койду. Канча болот десе эле. Мен алма жебейм, мен алманы жаман көрөм дей беришкен да, ошентип жооп беришкен да. Ата апасындан телефон коротту, апалардын сөзүн мен түшүнчү эмесмин дейт. Эмнеге эле булар мага жаман көргөн алмамды эле кайта бере беришет. Тетрат берсе да аз беришет деп эле ушинтип ойлочумун дейт да. Аябай күлдүм да. Көрдүңүздөрбү, балдар бизди канчалык түшүнүшпөйт. Кийин анан кийимди жакшы көргөндөн көйнөктө. Базарда ушу көйнөк бар экен, 4 көйнөк илинип турат. Ошонун экөөсүн сага алып келдик. Канча калды? Базарда десе 2 деген экен да. Себеби көйнөктү жакшы көргөн да, баланын жакшы көргөн жагы менен кызыктырышыбыз керек да. Анан кийин бир кымбат айына $5000 төлөгөн мектепте окуган баланын задачасын, тапшырмасын көрүп калыптыр да. Ал жерде мындай экен да. Досуңдун 4 бизнеси бар, 2 бизнесин сага сатты. Сенде канча бизнес калды деген маселелер бар экен да. Анан карабайсың дейт да, бул жакта болсо бизнес деп жүрөт, бизге болсо каяктагы алма, тетрат деп эле башыбызды ордушкан экен дейт да. Элементарный нерселер, кымбат акча төлөнгөн мектептерде маселелер дагы бизнестен башталат экен да. Балаңыз эмнеге кызыгат? Ошондон баштаңыз. Мен балам 1 жаш 8 ай сием дегенди такыр үйрөтө албай койду. Жатам, кантип үйрөтсөм болот дейт. 1 жаш 8 ай болсо, бала кичине эле калат. Сиз жадабай өзүңүз уже жадап кетипсиз да, баладан мурунчу. Жадабай кайталап үйрөтө берсеңиз, бала көнүп кетет. 2 жашында үйрөнүп калат. 1 жаш 8 айында көп эле балдар сием деп айта албайт. Мен билишимчечи. Атайын горшокко кантип үйрөтүш керек жөнүндө да бир түз эфир кылып берем кыздар. Балам 4 жашта, үйдө жакшы жүрөт. Көпчүлүккө чыкканда, конокко барганда же маршруткада ыйлап, жерге жатып алып аябай ачууга тиет. Жөн десең укпайт дейт. Мына ушуну айтып өттүм кыздар, аябай сонун суроо болду. Көпчүлүк энелер ушуну кылат. Балам 4 жашта, үйдө жакшы жүрөт. Көпчүлүккө чыкканда, конокко барганда же маршруткада ыйлап, жерге жатып алып аябай ачууга тиет. Жөн десең укпайт. Балаңыз менен көпчүлүк жакка чыкпаңыз. Балаңыз менен маршруткага чыкпаганга аракет кылыңыз. Айылыңызды жыйыштырып туруңуз. Балаңыздын кызыкчылыгы сизде биринчи орунда болуш керек. Биз көпчүлүк энелер ушундай суроолорду беришет. Бул убакта биз түшүнбөйбүз. Биз өзүбүздүн кызыкчылыктарыбызды ойлоп атпайбызбы? Башка балдар жөн эле жүрөт, ызычууда деп айтабыз да. Биз балабызды сыйлаган жокпуз. Балабыздын жакшы көрөбүз, сүйөбүз, бирок сыйлабайбыз да. Ошо сүйүү менен мээримди чогуу сүйүүнү сыйга алмаштырбаңыздар да. Мен сүйдүм, сыйлап атам деген белги эмес да. Сиз балаңызды сыйлабай атасыз бул жердечи. Балаңыз көпчүлүккө чыкканга даяр эмес. Маршруткага барганда жактырбайт, көңүл айланаттыр, баш ооруйттур, ынжыктап, ыйлап жерге жата калат. Ал жакка барбайм деп айтат. Экинчи, балаңызга жакпаган жакка барбаганга аракет кылыңыздар. Мен бир мисал келтирип кетейин. Бул жөнүндө да семинарымда аябай кеңири сүйлөп берип кетем. Бир аябай чоң торговый центрде игровой залдар бар го, игровой залда арендага алыптыр. Бир күнгө ошол бир байдын баласы келип ойноп кетет депчи. Ал аял экен, аябай кычырап охранниктер менен келип, игровой залга кирип кетатканда эле бала сыйкынан жыгылып кетти да, полдончу. Жыгылып кеткенде баланын маанайы бузулуп калды дагы, ошо 5 жашар бала экен эле да. 5-6 жашар бала. Маанайы бузулуп калып эле, мен игровой залга ойнобойм апа деди да. Деди эле, ойлонуп көрүп, ойнобойсуң, баардыгы даяр, арендага алып койгонмун. Ойнобойсуң деди эле, жок, мен үйгө кеттим, ойнобойм деди да. Жыгылып түшүп, настроениясы бузулуп калгандан апасы дароо отказ кылып ойнобойбуз деп туруп, баласы менен кайта үйгө алып кетти да. Көрдүңүздөрбү, бул баласын сыйлап атат. Баласына жакпадыбы, значит үйгө кетиш керек. Биз эмне кылабыз? Мен сени арендага алып акчам төлөп койдум деп башына бир коюп туруп, ойно. Башымды оорутпай тез деп башына бир чабабыз да. Балабызды тоготпойбуз, сыйлабайбыз. Биз өзүбүздүн билгенибизди кылабыз да. Балаңыз көпчүлүктү жактырбай аткан болсо, тойго баргысы келбеген болсо, той поюңузду жыйыштырып туруңуз. Ал балаңыз чоңойгондо, 5-6 жашар болгондо, 7 жашка чыкканда каалаганча тойлой бересиздер да. Балаңыздын кызыкчылыгын биринчи орунга коюшубуз керек. Ошондо кийин балдар да бизди сыйлап, биздин оюбузду биринчи орунга коюп үйрөнүшөт. Биз кичинекейинде балдарыбызды такыр тоготпойбуз кыздар. Бул жаман нерсе. Жерге жатып алып ыйлабаса, балаңызга жакпай атат ал нерсечи. Балаңызды сыйлаңыз, кой деп кайта ошо маршрутка чыкпаганга аракет кылыңыздар да.
Менин 4 жашка чыгайын деп калган эркек балам нервный, аябай кааласа көчөдө кыйкырат. Чоочун чоң элер кишилер кулагын кесип коем десе, кайра ал кишини кыйкырып коет дейт. Сиз эмнеден уялып атасыз? Кыйкыра берсин. Бала кыйкыргысы келип атат, кыйкыра берсин. Аны кыйкыртпай коюп эмне кыласыз? Оозун жабасызбы? Нервный. Бала эмне үчүн кыйкырат? Бала кыйкырганда эле нервный эмес. Бала ичинде бир нерсени айта албай атат да, оюн айта албайт да, 4 жашар балачы. Эмне калаганын биз чоң адамдар айта албай атабыз го. Эмне каалайсың десе, деп ойлонуп калабыз го, 4 жашар бала. Ошол балаңыздын эмне каалап атканын сиз билишиңиз керек да. Кантип кыйкырат, ошонусу кызык болуп атат да, магачы кантип кыйкырат. Жаман сөз айтып кыйкырабы же жөн эле эшикке чыгып бакырабы дегендей да. Менин 8 жашта, 6 жашта, 3 жашта кыздарым бар. Улуу кызым чоң апалар менен жатат. Берки экөө биз менен ойноп жатса деле бөлүнүп, биздин комнатага киргизбей, биз деп урушат. Кандай дейт? 3 жашта, 8, 6 жаш, 3 жаштагы кыздарым бар. Улуу кызым чоң апалары менен жатат. Берки экөө биз менен ойноп жатса деле бөлүнүп, биздин комнатага киргизбей, биз деп урушат. Кеданы такыр түшүнбөй атам да. Чоң кызыңар апалар менен жатат наркы комнатада, экөө биз менен. Кичине экөө силер менен жатат. Ойноп жатса деле бөлүнүп, биздин комнатага киргизбей, биз деп урушат. Чоң кызыңарды киргизбейби комнатаңарга? Мен ушу суроого кичине түшүнбөй калдым да. Урматташты кантип үйрөтүш керек 10 жаштагы балага? Мына ушу суроону карап койгулачы. Урматташты кантип үйрөтүш керек 10 жашар балага? Биз ошол баланы урматташыбыз керек. Ошондо эле үйрөнүп калат. Биз балдарыбызды урматтап атабызбы? Мына ушул суроону эч ким бербейт да. Балдарыбызды урматташты кантип үйрөтөбүз? Балдарыбызды сыйлашты кантип үйрөнөбүз деген суроо жок. Себеби бизге вообще баары бир балдарыбызды урматтап атабызбы, урматтабай атабызбы? Главный биз чоңбуз. Биз башкарышыбыз керек. Азыр мурунку авторитардык тарбияны ушинтип башкарып бизди ойлогон эмес дейбиз. Биз ошону эле тарбияны колдонуп атабыз. Биз бир гана урбаш керек деген жерин эле алып койдук да, калганын баарын ошо мурунку илгерки тарбия менен калып кеттик да. Урбаш керек экен дейбиз, болду. Баланы оюна коюш керек экен дейбиз, туура эмес жака кетип калып атабыз. Анан кийин балдар 5-6 жаштагы балдар ата энесин башкарып калып атат. Биз эч качан балдардын аркасынан жүрбөшүбүз керек. Биз дайыма алдыда паровоз болуп, алдыда жол көрсөтүп жүрүшүбүз керек. Бала өзүнүн оюн кылыш керек экен, каалаганын кылыш керек экен деп туруп, 5 жашар балага каалаганыңды кыл десең, ал бала сени каяктарга жетелейт? Чынбы? Ал жашоону көрө элек 5 эле жыл болду төрөлгөнүнө, сиз төрөгөнүңүзгө 20 жыл болуп атат. Сиз балага жол көрсөтүшүңүз керек. Биз тарбияда туура эмес кылып коюп атабыз. Баланы оюна коюшубуз керек экен, баланы урбашыбыз керек экен деп эле балдарыбызды мындай кеткен болсокчу кыздар. 5-6-10 жылдан кийин балдар бизди башкарып каалагандай тейлеп калат да. Баш бербей калат. Ошон үчүн тарбия, бул бала тарбиялоо деген өтө тонкий бир терең кеткен илим да. Муну жакшыраак билип алышыбыз керек кыздар. Ойду келди эле тарбиялап, анан мен балам, мени кантип сыйлатам мен баламды, кантип мени уктурам деп. Кичинекейинде мүмкүнчүлүктүн баарын колуна берип кое койсуңар. Көзүң карапчы. Бул дагы сөзсүз семинарыма келсеңиздер, эми 700 деген биз тойлорго барып атпайбыз, баазы 1000 сом алып барбайбыз тойлорго барганга, 2000, 5000, 10000 тойлорго ошобуз, отуруп деле калып атпайбызбы? Бир көйнөктү алабыз, ал көйнөгү жакпай калып шкафтын ичинде кала бериши мүмкүн, кийилбей эле. Сиздер 700 сомго 7 күндүк семинарды алып коюңуздар, мына ушул сиздерге өмүр бою бала тарбиялооңузга жардам берет. Конспекти кылып жазып аласыздар. Мейли 1 ай сактап берем деп атам. 1 айдын ичинде майын чыгарып, ар бир сөзүмдү жазып алганга мүмкүнчүлүк берем. Кыздар, ошолорду силер ошо 700 сомуңарды кийин балдарыңар 7 миллион кылып кайтарып келиши мүмкүн. Силерди 70 миң, 7000ден ашык кайтарып берет. Бул силердин балдарыңарга болгон инвестиция кыласыңар. Анан эле мындай тарбиялоо курстарына кызыккан адамдар аз окшойт деп ойлоп калып атам да. Көп нерсени түшүнөсүздөр. Ошондо балдарыңыздар сиздерди сыйлайт, мамилеңер сонун болот, урушпай каласыңар, үй бүлөңөрдө жаман сөздөр айтылбай калат, Бала тарбиясын жакшы үйрөнүп алсаңыздар, балдарыңыздар сиздерге кийин ошо алаканына салып сыйлап албайбы экен. Саламатсызбы? Кызым 4 жашта. Конок келсе же башка адамдардын көзүнчө укпайт, кишилердин көзүнчө внимание требовать эте берет. Эмне кылса болот?
сиз мээримди толук бербей атасыз кызыңызга. Кызыңыз ошол адамдар келгенде дагы өзүнө көңүл бөлүүнү каалайт да. Биз ойлойбуз көбүнчөчү, балам менен чогуу бир үйдө жашап атам, тамак берип атам, сабагын карашып атам. Бул балага көңүл бөлүү дегендик эмес, кыздар. Тапшырма карап атасыңар. Силер тапшырма эле карашып атасыңар. Балага көңүл бөлүү деген башка нерсе. Балага тамак берип атасыңар, кийим кылып берип атасыңар, камкордук деп коет булардычы. Балага көңүл бөлүү деген бул такыр бөлөк нерсе, кыздар. Ушуларды ажырата билели. Баланы кантип сыйлайбыз, кантип сүйөбүз, кантип мээрим беребиз, туура мээрим беребиз, кантип туура жазалайбыз баланы. Ушулардын баардыгын майдалап, чайнап силерге түшүндүрүп берем 7 күндүк семинардачы. Мүмкүн болушунча түз эфирлерге деле чыкканга аракет кылам. Ассаламу алейкум, Ранаже, менин кызым 3,5 жашта, аябай корком деп күндүзү деле эшикке чыккандан корком дей берет. Кантип корконун калтырсак болот дейт. 3,5 жаштагы кыздарда 3 жаштан баштап 3,5 жаштада кризис башталат да. Себеби ушул 3 жашта бала түшүнөт да. Мен апамдан бөлөк адам турбаймынбы, мен өзүмчө бир башка адам экенмин деп түшүнүп баштайт да. 3 жашка чейин апам экөөбүз чогуубуз деп ойлойт да, бир адамбыз деп, бир тоголоктун ичиндебиз деп ойлойт. 3 жашында апасы бөлөк тоголок адам, өзү бөлөк адам экенин сезип, ошол жерде коркуу сезимдер пайда болот. Мен дайша кантип жашайм? Кокс апам кетип калсачы, мен жалгыз калсам кантем деген сыяктуу ойлорду ойлонуп башташат да. Бала өзүн бөлөк адам экен. Ушул кризистен жакшы өтүп алышыңыздар керек да. Бул жөнүндө көп китептерди окуңуз. Менин YouTube каналыман көрсөңүздөр болот. Көп видеолор киргизип койгонмун. Рана Ахматова деп YouTube каналыма кирип, подписаться болуп, сабактарды уксаңыздар болот. Дагы киргизип турам, эми буйруса дагы. Ассаламу алейкум, Ранаже, мен балдарыма кошуп кайнагамдын баласын караймын. Ага кандай мамиле кылыш керек? 6 жашта жалган сүйлөгөнүн байкап калдым. Байкуш бала жалган сүйлөйт да. Ата-энеси бакпаса, сага жагыныш үчүн жалган сүйлөйт. Биз өзүбүздүн балабызды жакшы көргөндөй аны жакшы көрө албайбыз. Жакшы көрөм, мен өзүмдү баламдай көрөм деген бул калп, чындык айткандачы. Ошону бала сезет. Бала аябай мындай сезгич болот да. Сен балдарыңды чындап мээрим берип жакшы көрүп атканыңды сезет. Өзүн бөлөк адамдай болуп калганын сезет дагы. Ошо сенин мээримиңди талаш үчүн жалгандарды сүйлөп башташат да. Ошон үчүн ар бир бала өзүнүн ата-энеси менен болгону жакшы. Болушунча жалган сүйлөбө. Сен апаң сени аябай жакшы көрөт. Азыр ата-энең сени аябай жакшы көрөт. Алар азыр үй салам деп жүрүшөт, же бир мүмкүнчүлүктөрү болбой атышат, сени алып кетишет. Алар сени таштаган жок деп айтып, ата-энесин жакшы көргөндүгүн айтып тур аларгачы, ал балагачы. Мен сени жакшы көрөм деп айтканыңа айтып, ооз менен айтып койгон менен биз өзүбүз андай жакшы көргөнүбүздү билдире албайбыз. Жакшы көрө албайбыз себеби чындык нерсе да. Ошон үчүн сени апаң аябай жакшы көрөт, сени сурады деп өзүнүн ата-энеси жөнүндө жакшы нерселерди айтып тур. Бала сүйүнүп калат ошондо. Венера жеңер алма албайм эле, эмне кылам алманы деп математикадан чыгарса, ушинтип эжекелеринин апасындан нервин короткон экен да. Кызым 7 жашта, кийимкерди, аябай капризная болуп, это мне не нравится, это не то деп ойлойт. Өзүнө жарашып турса да кыйыктана берет. Эмне кылса болот? Бир жака кийинип чыгуу өтө проблема. Ошон үчүн кызыңарга жаккан кийимди алгыла. Кызыңарга тандоо бул кызыңарды өтө эле эркелетип койгосуңар, кызыңар өзү башкарсын, кызым өзү каалагандай чоңойтом деп туура эмес кылып алгасыңар убагында, бирок ошону оңдосо болот. Биз өтө эле бошошуп балдарыбызга талапты кое албасак, эгер балдарыбыз тынчсызданып баштайт да. Апам мени талап койбосо, апам мени башкара албаса, анда мен бул жашоодо адашып калбаймынбы деген подсознаниеде бала сезгич болот деп ойлоп, кыжыктанып баштайт, капризная болот. Булар башкара албаса, анда мен өзүм буларды башкарайын деп ойлойт да. Анан бул жакпайт. Ошол базарга эчитип барганда өзүнө жаккан кийимди алсын. Сен өзүң тандабасың деген сыяктуучу. Балада бул жерде кийим деле главный эмес. Бул жерде силер өзүңөр бир нерсени кызыңар айта албай атат да силергечи. Күйөөң менен урушуп атасыңбы? Үй бүлөдө кайын журтуң менен мамилең начарбы? Кошуналар мененби? Балабыз капризная болуп атканда, балабыз ыйлак болуп атканда, балабыз деле анда бул эмне болуп атат дей бербес да. Биз өзүбүздү мен эмне болуп атам деп сурашыбыз керек да. Бала биздин күзгүбүз, биздин жан дүйнөбүздө бир уйгу болуп аткан нерселердин баардыгын бала бизге кылык жорогу менен көрсөтөт. Ушуну унутпайлы кыздар. Мен эмне оңдошум керек экен? Күйөөңөр менен мамилеңерди оңдогула.
кайын журт менен мамилеңерди оңдогула, үй бүлөдөгү атмосфераны жылуулагыла, өзүңөрдүн ичиңердеги кыжалатчылыктарды оңдогула. Ошондо балдарыңар дагы силерге ички дүйнөңөрдүн тынчтыгын көрсөтүп бере алат. Менин кызым 2 жаш 2 айдагы деле памперсти кийгенди жакшы көрөт, мейли деп койдум. Бир күнү айтат да деп ойлонбой эле жүрөм дейт. Атайын ошол жакында мен эми декабрда ушундай пландар бар, кыздар суранып калышты. Балдардын оорулары жөнүндө семинар өтүп бербейсизби депчи. Буюрса ошол семинарга даярланам. Ошол түшөккө сийип кое берет да, 6 жаш, 18 жаштагы кыздарда деле энурездер барлар. Баланын тил укпагандары, бүт ошол гормондору тууралуу Кудай кааласа семинар өтүп берейин деген ниеттер бар. Бул өтө кызыктуу тема болот да. Жаш балдардын жөтөлү эмнеден болот? Мына ушулар жөнүндө айтып беребиз Кудай кааласа семинарлардачы. Баланын жөтөлү, тамактардын оорусу сиздерге бир нерселерди айта албагандан болот. Урушпагылачы, атам экөөң урушпагылачы деген сөздөр, мисалычы элементарный деген сөздү айта албай, ичинен бух болуп анан бала жөтөлөт, тамак ооруйт, ангина болот, бронхит болот. Мына ушулардын бардыгы. Эже менин балдарым тел көп көрөт, игра көп көрүшсө, кантем кыйкырып кургам албайм. Кыйкырып уруша албайм. Кыйкырып уруша албайм. Кантсем? Эмнеге кыйкырып уруша албайсың? Телефонду көп көрбөгүлө. Тамак ичип атканда телефонду алып койгула. Уктаардан мурун телефонду алып койгула деп айтасың. Балдарыңардын жашын жазгыла дедим эле. Ошон үчүн мен суроолорду, балдардын жашын билбесемчи, мындай суроолорго так жооп бериш кыйын болуп калат да. Ассаламу алейкум, кандайсыздар? Жакшы, шүгүр Өмүргүл. Ранажы кызым 2 класс ичиле сабакка кызыгысы жок, араң сабак карайбыз. Кандай кылсам? Ошо сабакка кызыктырыңыз. Эгер ушул сабактарды жакшы окуса, балага кандай пайда болот? Бала эмнени жакшы көрөт? Өзүнө каалаган көйнөктөрдү алып дүйнө жүзүн кыдырат. Саякаттайбыз, биз сонун жактарга барабыз деп ушуларды кызыктырып, сен ушуну жакшы окусаң, биз келечекте дүйнө жүзүн кыдырабыз. Каалаган көйнөктү магазинге кирип, каалаган көйнөктөрдү тандап кийесиң деген сыяктуу бир сонун мотивацияларды беришибиз керек. Бала өзүнчө эле окуп кетет да. Мага апам Золушканы айтып аябай мотивация берген да. Мен жакшы окуп алып, бир тапшырмаларды кылып алып эле, эртең менен эрте туруп асманда карай берчүм. Качан алтын арабасы менен учуп кетип аткан сакалдуу адам мага бир нерсе таштап кетет экен деген сеп андай алтын туфли кийем. Мен эге жакшы окуп кетсем, кийин Золушканын туфлиси бар го, ушундай туфли кийем деп, ошо туфли кийиш үчүн да жакшы окугам да. Ушундай мотивацияларды беришибиз керек. Баланын жакшы көргөн нерсесин билебиз да. Энелер эң жакшы, баласын жакшы билген бул энелер да. Сакталат кыздар, ооба, сакталат. Ранажа менин кызым 1 класска барып жатат. Үйдө болгон учурда сүйлөйт, ойнойт, каалаганын кылат. Мектепке барганда аз сүйлөп калат, тартынып достору менен анча кошулуп ойноп кете албай жатат. Гүлжамал, эжекеси менен сүйлөшкүлө. Эжекеси менен сүйлөшүп, балаңдын ушул өзгөчөлүктөрүн айтышыбыз керек. Биз аябай ага эжекелер менен тыгыз байланышта болушубуз керек да. Класста мүмкүн өзүнчө сенин кызыңан ачык сурап көр. Эмнеге ал жака барганда аз сүйлөп каласың деген сепчи. Бул нормал өзү. Класска барганда аз сүйлөп калганычы. Аз сүйлөп калды деген бул проблема эмес да. Негизичи. Мынакей кыздар 7 күндүк ийгиликтүү бала семинарына катталуу үчүн номерди ыргытып атышат кыздарым. Мен менеджер кыздарым. Менин балам уфулдап сабакка карады десем дейт. Ооба, башында өзүңөр уфулдап койгойсуңар да. Мынаны сабаган сен карашып койчу, мен билбей атам. Мынаны сабаганда карашып коюш керек эле. Мен шашылып атам, тамак кылып атам. Ушуну сабагычы деген сыяктуу сөздөрдү бир эле жолу айткан болсоңуз, балаңыз ошону сиңирип алат дагы, анан өздөрү уфулдап башташат да. Менин 11 жаш кызым менен 8 жаштагы балам эч эле ыркы келишпейт, урушуп кетишет. 11 жаштагы кызым менен бир туугандардын темасы жөнүндө да сөздөр кече семинарда да сүйлөнүп кетти. Бир туугандардын темасы да бул өтө сонун тема.
Атайын бир туугандарды сүйлөсөк көп бир күн сүйлөп берем бул жөнүндө. Ооба туура эле сыйлап урматташты билбейбиз кыздар. 4-класста окуган балам сабакка эч кызыкпайт, английский сабагын тамгасын жаттай элек эмне кылсам болот дейт. Кызыктыргыла. Мындай оку дей бербейчи. Мына ийгиликтүү бала семинарыма келгиле кыздар. Ушул жактан суроолоруңуздардын көбүнө жооп аласыздар. Мен менен ушул 7 күн, 10 күн мен менен WhatsApp'тан түзмө-түз сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүк аласыздар. WhatsApp'тан, группадан бардык суроолоруңуздарга кеңири жооп аласыздар. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ушу 7 күндүк семинарга катышып, WhatsApp'тан дагы суроолоруңуздарды берип алыңыздар, сабактарды көрөсүздөр, көп пайда аласыздар. Кыздар балдардын ичиндеги интерестерди кантип ойготом, өзүнүн оюндасын айта албайт. Ойготуш керек. Муну биз аябай жакшы билебиз. Суроо жооп жок кыздар. Эгер түз эфирден мен суроо жооп кылган болсом, кызыксыз болуп калат. Көп маалымат ала албай каласыңар. Ошон үчүн мен сиздерге маалыматты берем дагы, чыгып кетем. Суроо жоопту WhatsApp'тан кыла аласыз. Эгер ушинтип суроо жооп WhatsApp'тан албетте сөзсүз болот. Круглосуточно WhatsApp'тан суроо жооп болот. Эфирден суроо жооп кылып отура берсек, андай көп маалыматтарды ала албай каласыздар. Бүгүн саат 8-де башталабыз. 1 сааттан кийин башталат. Жарым саат калды. Кыздар, мен сабагыма даярланайын. Ага чейин кичине чай-пай ичип дегендей баардыгыңыздар тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Семинарыма сиздерди күтөм. Жооп берилбей алган суроолорду мен Instagram'ыма, личкама жазып койсоңуздар болот, жооп берем. Суроолор аябай көбөйүп кеткен экен, Мейли кыздар, сиздер менен коштошом. Айсылуу кандай? Жакшы өткөзүп келдиңерби семинарларды? Ширингелин келди. Ширингелинка жоголуп кеттиң эле го. Бегим Май эми кошулуп калдыңыздар. Эфирди сактайм кыздар, кийин көрүп аласыздар. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар,